Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Акчолпон Койчиева. Мадридде муз тебүүчү жай убактылуу моргко айланды. Испанияда коронавирустан каза тапкандардын саны Кытайдагыдан ашып кетти. Пакистанда коронавирусту жуктургандардын саны өсүүдө. Өлкөдө карантин шартында жашап жаткандар менен баарлаштык. Кыргызстанда коронавирустун жайылышын токтотуу боюнча атайын чаралар көрүлүүдө. Соңку маалыматтарга токтолобуз. Бүгүн Казакстанда коронавирустан бир адам каза тапты. Нур-Султан шаарында дарыланып жаткан аял өлкөдөгү COVID-19 илдетинен көз жумган биринчи курмандык. Казакстанда вирус жуккандардын саны 109 адам деп айтылууда. Бүгүн Кыргызстанда COVID-19 вирусун жаңыдан жуктуруп алгандар катталган жок. Буга чейин өлкөдө жалпысынан 44 адам вируска чалдыкканы аныкталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова 44 адамдын ичинен 6 реанимация бөлүмүндө жатканын, дагы 10 кишинин абалы орточо оор экендигин, калгандардын абалы канааттандырарлык экендигин билдирди. Вирустун жайылышын алдын алуу үчүн атайын чаралар каралган. Учурда Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларында, Ноокат, Кара Суу жана Сузак районунда өзгөчө абал киргизилген. Бийлик коменданттык сааттын эрежелерин бузгандарга чара көрүлөрүн эскертип, талаптарга толук баш ийүүгө чакырууда. Испанияда коронавирустун айынан каза тапкан адамдардын саны Кытайдагыдан ашты. Өткөн bir күндүн ичинде эле 738 киши көз жумду. Жалпысынан Испанияда COVID-19дан 3,5 миң киши кайтыш болду. Өлкөдө кырдаал Италиядагыдай эле оор болуп, жаңы жуктургандардын саны көбөйүп жатат. Испания үчүн каргашалуу күн. Бул кишини эсине келтирткен көрүнүш болууда. Вирустан көз жумгандардын сөөгү унаалап ташылып жатат. Бул Мадриддин эң чоң муз тепкен аянтчасы. Каза болгондордун саны көп. Алар моргторго батпай калгандыктан аларды бул жерде кармоону чечишкен. Күндөн күнгө Испаниянын бейтапканаларына вирус жуктургандар келүүдө. Алардын саны күндөн күнгө өсүүдө. 5 миңден ашуун медициналык кызматкер да илдетти жуктуруп алышкан. Испанияда мындай текшерүү борборлорунда чукул чара көрүлүп жатат. Вирусту жуктуруп алуу коркунучу чоң кызматтарда иштеген адамдардан анализдер алынып жатат. Вирусту жуктуруп алуу коркунучунан улам чоң кызматтарда иштеген адамдардан анализдер алынып жатат. Тони Осуна медайым. Анын коллегасы вирус жуктургандыктан ал өзүнө жуктуруп албадымбы деп кооптонууда. Анализ тапшыруу жагымсыз. Инфекция бар болуп калган болсо, ал анализдерди өтө этияттык менен кармаш керек. Тони үй бүлөлүү болгондуктан аларга да вирусту ташып барган жокмунбу деп кабатыр. Өзгөчө үй бүлөмө жана бейтаптарыма аябай сарсанаа болуп жатам. Үйүмдө обочолонуп, бир бөлмөдө жатам. Өзүмдү дарылап атам. Учурда вирус менен күрөшүү үчүн бүтүндөй Испания мобилизацияланды. Мадриддин четиндеги аскердик базага химикаттар алынып келинүүдө. Анын ичинде колду дезинфекциялаган каражаттар жасалып жатат. Ошол галлондор бейтапканаларга жеткирилет. Ага суроо талап көп болууда. Кризисти жайгаруу үчүн биз өтө маанилүү иштерди жасап жатабыз. Мындай күрөштө аскердик өнөр жайында ок эмес, запасты тезинен толтуруу максатында дары-дармектер жасалууда. Бул жерде пачкалап парацетамолдор чыгарылып жатат. Вируска каршы күрөштө Испаниянын армиясы куралын таштап, пачкалап дары-дармек чыгарууга өттү. Испаниянын тургундары болушунча кул кабыш кылууда. Булар дарыгерлерге жетишсиз болуп жаткан коргонуучу көз айнектерди жасап чыгарып жатышат. Үйүндө олтургандар, улгайган адамдар үчүн бет каптарды тигүүдө. Бир медайымга бейтапкананын жанында жашаган жергиликтүүлөр колго жасалган коргонуучу фуражка берген үчүн ал ыраазычылык билдирген. Мындай ыраазычылык үчүн Испания боюнча ар күнү ар бир шаарда, айыл кыштактарда медицина кызматкерлери тынымсыз иштеп жатат. Ак халатчандар өз өмүрүн тобокелге салып, эрдик көрсөтүп жатканын эл жакшы билет. Испан эли ыраазычылыгын билдирип жатат. Түштүк Азияда учурда Пакистан вирустан катуу жабыркаган өлкөлөрдүн бири болуп, аны жуктургандардын саны тездик менен көбөйүп жатат. Өкмөт пандемияны ооздуктоо чараларын көрүүдө. Эртеден кечке чейин социалдык аралыкты сактоо, кол алышып, өбүшүп учурашууну токтотуу жөнүндө тынбай айтылып, бир нече шаарда тургундар толук карантинге алынды. Биз айрым тургундардын абалын сурадык.
Пакистанда COVID-19 жуктурган бейтаптардын саны өсүп жаткандыктан мындай билдирүүлөр кайталанып айтылып жатат. Өкмөт тургундарды үйүнөн чыкпоого жана аралыкты сактоого чакырууда. Үйүндө отурган адамдар убакыттын кантип өткөрүүнүн жаңы жолдорун табууда. Үйдө отурганда эмне кыларымды табуу оор деле эмес. Мисалы, тамак бышырам, апам менен чогуу убакыт өткөрөм, YouTube'дан бийлеген кыздардын видеолорун көрүп, бий үйрөнгүм келчү. Бирок ага убакыт таппай жүргөм. Азыр болсо убакыт жетиштүү. Ошол бийлерди үйрөнүп жатам, дейт Сайра. Менин күнүмдүк тартибим бүтүндөй өзгөрдү. Учурда үй бүлөм менен чогуу убакыт өткөрүү сыяктуу нерселерге көп маани бербей келгенимди түшүндүм. Балалыгымда агам менен крикет жана стол үстүндөгү оюндарды ойноп жүргөн кездерди эстеп жатам. Лахор шаарынын жолдору жымжырт. Ушундай эле көрүнүш башка шаарларда да орун алууда. Тургундарга үйүңөрдөн иштегиле деп айтылган. Жумушума олуттуу таасир этти. Дээрлик токтоп калды десем да болот. Мурда кеңседе жасаган иштеримди азыр үйдөн аткарып жатам. Учурда аудиторияма коронавируска байланыштуу маалыматты даярдап жатам. Мектептер, колледждер, университеттер жана жатаканалар жабылып, калктуу пункттан алыс жердеги бош калган жатаканалар карантин борборлору катары колдонулууда. Администрация провинцияларда баарында тең активдүү иш алып барып жатат. Панджаб, Синд жана Белужистан провинцияларында абалды жайгаруу үчүн армия жардамга тартылган. Элдин чогулуусуна тыюу салынды. Дарыканалардан башка бардык дүкөндөр, бизнестер жабылып, үйлөнүү тойлору токтотулду. Адамдарга бири-биринен алыс жүрүү керектиги тууралуу кабарланып жатат. Мен аралыкты так сактап жатам. Башкалардан 2 метр алыс туруш керек. Элдерге жакын барбай, сак саламатта турам. Бул апта узакка созулгандыктан шаардын четинде жашаган ата-энемден кабар алып келишим керек эле. Бирок сапарга чыгуу тобокелчилигин ойлоп, аларга да бара албадым. Коронавирус жуктурган учурлар көбүнчө Синд провинциясында катталгандыктан өкмөт аймакты 2 аптага изоляцияга алган. Полиция кызматкерлери менен аскерлер жолдордо туруп, адамдарга үйүңөрдөн чыкпагыла деп айтып жатышат. BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бүгүн Москва убактысы боюнча түнкү саат 12ден баштап Орусия бардык эл аралык каттамдарды токтотууда. Бул кадам COVID-19 пандемиясын ооздуктоо үчүн жасалды. Чет өлкөдө калып калган орус жарандарын алып келүүчү рейстер гана кондурулат. Орусияда коронавирустун жайылышы катуу кетпегени менен кечээ жуктургандардын саны кескин көбөйгөн. Түркиянын өкмөтү вирустун жайылышы улана берсе, өлкө боюнча коменданттык саат киргизилиши мүмкүн деп айтууда. Учурда жаш курагы 65 жаштан ашкандар сыртка чыкпасын деген тартип орнотулган. Өлкөдөн сыртка медициналык жабдууларды чыгарууга дагы тыюу салынды. Түркияда коронавирустан 59 киши кайтыш болуп, аны жуктургандардын саны 2,5 миңге жетип калды. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча комиссиясынын башчысы Филиппо Гранди BBC'ге билдиргендей, коронавирус пандемиясы миллиондогон качкындар менен мигранттарга өзгөчө оор тийүүдө. Сириядагы согуштан качкан көптөгөн кишилер тар, тазалыгы өтө начар шарттарда күн көрүүдө. Пандемия кишилерди бай кедей деп ылгабайт. Андыктан бири-бирибизге кам көрөлү деп билдирди Гранди мырза. Иранда коронавирустун жайылышын токтотуу аракетинде шаарлар аралык каттамдарга тыюу салынды. Өлкөдө COVID-19дан каза тапкандардын саны 2200дөн ашты. Бирок бул сан расмийлер айткандан кыйла жогору болушу мүмкүн деп айтылууда. Өкмөт тыюу салганга карабай, Ноорузду белгилейбиз деп 100 миңдеген ирандыктар айылдарга катташкан. Австралиядагы чоң барьер рифинде соңку 5 жылда 3-чү жолу коралдын кескин бузулушу катталды. Абадан жүргүзүлгөн байкоодо бүтүндөй риф системасында коралдын түсү жоголгону көрүнгөн. Узуну 2000 километрден ашкан риф Австралиянын чыгыш жээгинде жайгашкан. Климаттын өзгөрүшүнөн улам деңиздин температурасы көтөрүлүп, кызгылт корал агарып кетүүдө.
Кыргызстанда паралимпиада боюнча машыккан спортчулардын саны аз. 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн паралимпиада оюндарына өлкөнүн атынан 3 гана спортчу катышкан. Паратриатлончу Жалалидин Абдувалиев бул жылы Токиодо болчу паралимпиадага жолдомо алууга аракет кылып жаткан эле. Бирок Токиодо өтчү жайкы оюндар 2021 жылга которулду. Кыргызстандын тарыхында профессионалдык деңгээлдеги көз азиз спортсмен болгон эмес экен. Көзүм көрбөй калганда мага аябай кыйын болгон. Профессионалдык спортто сага кыйын болот. Күн сайын өзүң менен өзүң күрөшөсүң. Менин атым Жалалдин, мен 26 жаштамын. Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери болом, паратриатлон боюнча. Паратриатлон себеби мен көзүм көрбөйт. Төрөлгөндөн бир аз проблема бар болчу, бирок жакшы көрөт элем. 2019-жылдары уже такыр көрбөй калгам. Чуркаганда, сүзгөндө, велосипедде жанында ар дайым бир сопровождающийм болот. Ал киши менен сүзүп баратканыбызда дагы буттарыбызга узундугу 80 сантиметр болгон жип менен байланып алабыз, чтобы ал только направлять этип кетет каяка сүзүштү. Анан велосипедде тандем менен тебебиз. Тандемден түшүп эле анан чуркап кетип атканда жип кармап алып чуркайбыз. Башында аябай көп кыйынчылыктар болгон. Бунун биринчи эле кыйынчылык бул Кыргыз Республикасынын тарыхында көз азиз спортсмен болгон эмес экен. Тренерлерге барсаң эле мен көзө көрбөгөн киши менен иштеген эмесмин, иштей албайм деп эле эшикти жаап кое берчү да. Азыр мына 3 жыл болдубу, 3 жылдын ичинде көп ийгиликтерге жеттик. 2 жолку Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси болом. 2019-жылдын мыкты паратриатлон боюнча параспортсмен наамын алгам. Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чеберимин. Өсүп келип аткан поколенияга мен үлгү болоюн деп, ошон үчүн мен триатлонго келгем да. Триатлон келгенин эң башкы себеби ошол. Бул өзүм үчүн эмес да. Эл аралык Олимпиада комитети спорт федерациялары менен кеңешип 2021 жылга жылдырылган Олимпиада оюндарын кайсы убакта өткөрүүнү чечип жатат. Олимпиада комитетинин президенти Томас Бах оюндарды сөзсүз эле жайкы убакта эмес, эмики жазда өткөрүү дагы мүмкүн деп сунуш кылды. Бул эл аралык спорт таймашын өткөрүү учурун аныктоого убакыт кетет, деди ал. Ал эми 2 аптада теннис боюнча быйылкы Уимблдон чемпионатын өткөрүү же артка жылдыруу маселеси чечилет. Чемпионатты уюштурган англиялык теннис клубу коронавирустун айынан ал өткөрүлбөй же кийинкиге жылып калышы мүмкүн деп маалымдады. Аны жабык эшик артында өткөрбөйбүз, деди клуб. Уимблдон чемпионаты 29-июнда башталмак. Жаңылыктардын соңунда учурда дүйнө боюнча карантинде отургандар убакытты кантип өткөрүүнү ойлоп жатышса керек, футболчу Лионел Мессиден тартып ырчы Мадонна жана башкалар өз ыкмаларын сунуш кылды. Камалып отурган учурда маанайды таптакыр эле чөгүрүктүрүп жибербеш үчүн алар социалдык тармактарга чакан видеолорун чыгарып жатышат. Айрымдарын көрө кетели. Карантин мына ушинтип өтүп жатат. Бирүүнү жыйынтыктайбыз. Анал Парган Акшулпун Койчиева. Саламатта болуңуздар.